Кыргызстан менен Түркия ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард акш долларына жеткирүү керек. Ал үчүн эки мамлекеттин ортосундагы кызматташууну мындан да күчөтүү зарыл. Бул багыттагы алака Анкара шаарындагы стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-жыйынындагы эки өлкө ортосундагы соода экономика жаатындагы кызматташууга багытталган маалымат жыйындын жүрүшүндө талкууланды. Анда президент Садыр Жапаров эми өлкө ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык алаканы өнүктүрүү зарылдыгын белгиледи. Соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык жаатында маанилүү долбоорлорду бирге ишке ашыруу боюнча бир катар маселелерди талкууладык. Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук. Түркия Республикасынын урматтуу президенти менен соода экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү, соода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык. Учурда 507 миллион доллар деңгээлиндеги соода көлөмүбүздө өткөн жылдагы эпидемияга карабастан маанилүү төмөндөө болгон жок. Бирок потенциалыбыз андан да жогору экени белгилүү. Тараптар катары 1 миллиард долларлык соода көлөмүнө максатыбызга жетүү үчүн аракеттерибизди жумшайбыз. Мамлекет башчынын айтымында 8-9 июлда Чолпон Ата шаарында соода экономикалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиянын 10-жыйыны болот. Анын алкагында Кыргыз-Түрк бизнес форуму өткөрүлөт. Стратегиялык кызматташууда эки өлкөнүн экономикалык байланышын негизи катары транспорттук логистикалык тармак маанилүү болгондуктан өлкө башчы Кыргыз-Түрк ортосундагы аба каттамдарынын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жарандык авиациялык уюмдарынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү улантуу зарылдыгын айтты. Муну менен катар Түркиянын авиакомпаниялары Бишкек шаарындагы эл аралык Манас аэропортун Азиядагы транспорттук логистикалык борбор катары колдонууга чакырды. Биздин мамлекеттик органдар Кыргызстанда иштеген түрк инвесторлорунун укуктарын коргоого терең маани берерин баса белгилейм. Мындан тышкары, эки өлкө ортосунда маданий гуманитардык өз ара байланыштардын жогорку деңгээлин канааттануу менен белгилеймин. Жолугушуунун жүрүшүндө бул байланыштарды кеңейтүүнүн жана тереңдетүүнүн келечеги талкууланды. Түркия Кыргызстан ортосундагы учак сапарларын 28 фреквенцияга көбөйтүү менен бул барып келүүлөр дагы башкача болот, дагы тыгыз болот. Ушундайча Түркиядан Кыргызстанга, Кыргызстандан Түркияга келип кетүүлөр көбөйгөн болот. Президент Садыр Жапаровдун Турцияга болгон расмий иш сапардын алкагында эки өлкө ортосунда айыл чарба, маданият, спорт жана жаштар маселелери боюнча 8 документке кол коюлду. Ал эми экономикалык жардам же аскерди кызматташуу багытындагы конкреттүү келишим болгону ачыкталган жок. Муну менен катар президент Садыр Жапаровдун маалымат борбору эки тараптуу жолугушуудан кийин мамлекет башчы кибер кылмыштуулукка, контрабандага, баңгизаттарды, курал-жарак жана адам сатууга, мыйзамсыз миграцияга жана терроризмге, ошондой эле эл аралык коомчулукка жана коопсуздукка, жаңы коркунуч туудурган улут аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы турууга чечкиндүүлүгүн билдиргенин кабарлады. Ошол эле учурда эки мамлекет башчынын жубайлары Айгүл Жапарова менен Эмине Эрдоган бейрасмий жолугушту. Мындан сырткары президенттин маалымат борбору мамлекет башчыларынын жолугушуу учурунда Бишкекте дайынсыз жоголгон Орхан Инанды боюнча сөз болгонун билдирди. Президент Садыр Жапаров кесиптеши Режеп Тайып Эрдогандан Орхан Инандынын Кыргызстанда жоголушу боюнча сурады. Режеп Тайып Эрдоган аны тааныбастыгын, ал жөнүндө маалымат жоктугун, феточулар тууралуу билгиси да келберин айтты.